Ассаламу алейкум, туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан еле Ош реклама каналы. Бүгін туғандар 12 август 2025 жыл мен сіздерге Ош шаарына жақын эле жерде жайгашкан, барыңыздар эле билген Асан Чектен сатыла турган үй жөнүндө маалымат бермекчимин. Кызыл китеби бар, бардыгы жакшы. Так, келүү жолун түшүндүрөйүн. Фуркаттагы тыны билесиздер. Ошол тыдан 30 адыр тарапка карап, где-то бир 3 километр түп-түз жүргөнүңүздөрдө, мына ошол Ош өзгөн трассасынын оң тарабында боюнда ушул Асан Чектен мечитин көрө аласыздар. Мечитке жетпей, мындайча айтканда мечиттин жанындагы ушул көчөгө кирип, 250 метр түп-түз жүрүп барсаңыздар, оң тарапта сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Көчө тараптан көрүнүшү ушундай. Үйдүн 4 тарабы пескоблок забор менен тосулган, ограждение болгон. Жери 5 соток, кызыл китеби бар, документи так. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, Асан Чекти билесиздер эми? Таза суу бар, агын суу бар, свет бар, шаарга жакын. 10-15 мүнөттө шаарга жөн эле кирип барасыздар. Ошо Ош өзгөн трассасы тараптан кирип келесиздер. Кааласаңыздар, бул жакта Ош Алай трассасы, Кыргыз Чек, ошол тараптан деле кирип келе бересиздер. Локациясы сонун. Эң негизгиси шаарга жакын тугандар. 15 мүнөттө. И тынч экен. Иштен келсеңиздер дагы кадимкидей эс аласыздар. Байкап атасыздарбы? Ызычуу бир эч нерсе угулган жок. Анан үй только нак акчага сатылат тугандар. Ээлерине акча керек болгондо байланыштуу сатка коюлган учуру. Тугандар, үйдүн ичине дагы кирип келдим. Мына воротаны ачып кирип келе бересиздер. Кызыл китеби бар, бардыгы жакшы, эч кыжылат болбоңуздар. Сөздүн ачыгы, ээси Казакстанда иштеткен. Анан ошол жакта бизнес кылат экен, акча керек болгондо байланыштуу ушул бош турган үйүн сатка коюлган учуру. Андыктан колдон чарбаңыздар, лайктан басыңыздар, дос, тааныш, тууган, урук, группа бүт бар тарапка ушул үйдүн видеосунун ссылкасын жибериңиздер, алар дагы кирип көрүшсүн. Үйдүн 4 тарабы тосулган, кошуналар бар, 5 кошкон эл. Асан Чекти билесиздер, местный эч ким деле жок, билишимче. Бул жакта эми кандай десем, 3 кабаттуу үй. Ылдый тарабы подвал, өйдө тарабы 2-чи кабат, анан мансард дагы бар тугандар. Бышкан кирпич, сесмопояс колонна бүт бардыгы орнотулган. Подвал менен 1-чи кабаттын ортосуна плита ташталган тугандар. Үй действительно кокоюп ушундай бир сонун бийик болуп түшкөн. Жүрүңүздөр. 2-чи кабатын көргөзүп берейин. Тугандар, азыр эми ушул үйдүн 2-чи кабатын көргөзүп берейин. Так, 2-чи кабаты. Бул жак эми 2-чи кабатка чыга турган лестница болот, ушул жактан. Азыр убактылуу ошол лестница менен чыктым. 3 бөлмө, холду кошпогондо. Көрүп атасыздар, кеңири жашына эле болуп турат. Оңго бурулсак, бул 1-чи бөлмөсү. Анан подвал менен 1-чи кабаттын ортосуна плита ташталган тугандар. Чорный потолок боло элек. Себеп дегенде бул как бы мансард тибиндеги үй болуп калат экен. Өйдө тарабын кошкондо ошондой жалпысынан 3 кабат тугандар. Бирок кааласаңыздар мансард кылбай эле, кайдымкыдай эле полторашка тибиндеги үй кыла бересиздер. Эми карап көрөсүздөр. Мына өйдө тарабында көргөзүп коеюн. Чөнтөгүңүздөргө карап иштеп аласыздар да эми. Так. Бул жак болсо дагы бир өзүнчө комната. Көрдүңүздөр. Анан мына бул үйдүн арты. Нол жер дагы көчө, ылдый тарапка кеткен. Арыктан суу агып атат, жакшы. Так, бышкан кирпич негизгиси. Ээлерине ушундай акча керек болгондо байланыштуу эле сатка коюлган учуру. Так, ал жагынан кыжылат болбой эле койсоңуздар деле болот. Колдон келишинче үй жөнүндө маалымат берип атам. Эч кандай вариант обмен жолдору жок. Только нак акчага сатылат экен. Короосунда бир көргөзүп коеюн. Пустой болуп турат. Каалагандай кылып жайланышып аласыздар. Мал сарай, кааласаңыздар, очок, времянка, бүт бардын өзүңүздөр бүтүрүп аласыздар. Так, анан мына үйдүн каптал тарабында 2 метр бош место бар. Көчө тараптан дагы запасной эшик кылып, ошол жактан дагы кирип чыгып турсаңыздар болот. Ошону да айтып кой деди. Эми телефондо бүтө турган иш эмес. Кимиңиздер кызыккан болсоңуздар, ээси менен сүйлөшөсүздөр, келип көрүп кетесиздер. Мектеп, садик бардыгы бар бул Асан Чек, Кыргыз Чекте. И чоң Ош өзгөн трассасына 250 метр экен. Мындай көп деле алыс эмес. Шаарга 15 мүнөттө жетесиздер. Дагы эмне керек тугандар? Агын суу агып турат аны баратан алдынан. Мына шамал болуп атат, теректердин башы кыймылдап атат тугандар. Сонун жер экен. Баасы канча дей турган болсоңуздар? Так. Канча деди? 60 000 доллар деди окшойт. Мына видеонун экранында деле жазып коем. Эсин номери дагы экранда жазылып турат. Барыңыздарга ийгилик, өзү менен сүйлөшүп содлашасыздар. Түшүрүп берет.